Урматтуу жамаат, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мактаганда "Ва иннека ла ала хулукин азим". О Мухаммад, сен улуу кулк мүнөз ээсисиң дейт. Ал кулк мүнөздүн эң жакшысын алып жүргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аябай кичипейил эле, жөнөкөй эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде Айша энебизге кийимимди алып бер, чапанымды алып бер, ишке жөнөдүм, жумушка жөнөдүм, дааватка жөнөдүм деген учурда биз сыяктуу кыйкырбастан балким Айша энебизге карап туруп, "О Айша, сыртта аба ырайы кандай? Чапан кийейинби, кийбейинби?" деп сурайт эле. Акылдуу аял "Чапанымды алып бер" деди деп чуркап чыгып, "Кийип алыңыз я Расулалла" деп алып келип кийгизип коет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар болгондугуна карабастан, дүйнө акырет, бейиш тозок ошол кишинин урматына жаралгандыгына карабастан, аялдарына мына ушундай кичинекей эле. Мына ошол пайгамбардын үммөтү бүгүн сиз экөөбүз сыртка жумушка жүргөндө, башкада кээде унааны жүргүзүп алып дарбазаны аш дегенде, телефонум калып кетти, алып чыгып бер дегенде, көйнөктү үтүктөдүңбү дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сыяктуу, "О өмүрлүк жолдошум, көйнөк кийип барайынбы? Үтүктөлгөн көйнөк кийсем экен же футболкачан кете берсемби?" деп сылыктык менен, жумшактык менен айтып атабызбы, жокпу? Же болбосо мына ошол Айша энебиз менен бейиште бирге болом деген биздин кээ бир апалар, жеңелер, аялдарыбыз кийимди алып бер, күлүштү алып бер дегенде, телефонду алып бер дегенде чуркап туруп кызматыбызды кылып атабы, жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аябай жөнөкөй, кичипейил эле. Пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгү, кичипейилдүүлүгү, кечиримдүүлүгү биз үчүн түбөлүк үлгү, сабак болуш керек. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн пайгамбарда өрнөктөр бар, үлгүлөр бар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебиздин үйүндө Абу Бакыр бар, Умар бар, коноктор барында конок сыйлап чай ичип отурса, пайгамбарыбыздын башка бир аялы, башка бир энебиз кызматчысынан тамак берип берет. Айшанын үйүндө пайгамбардын коноктору бар экен, могул тамакты алып барып бер деп. Айша энебиз сыртта турса, жанагы кызматчы тамакты алып келип, "Мына тамак берип берди энебиз" деп алып келсе, Айша энебиз "Менин үйүмө пайгамбардын башка аял тамак берип бер" деп кызгангандан жанагы кызматчынын колуна бир коюп, "Эмне өзүм тамак кыла албайбы экем" деп жанагы табакты түшүрүп, тамакты төгүп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акырын барып тамакты чогултуп алат дагы, "Энеңер кызганып кетти, энеңер кызганып кетти" дейт. Энеңердин кызганычы ойгонуп кетти дейт дагы, унчукпастан конокту узатат. Конокту узаткандан кийин бул тема кайтып ачылган эмес. Урматтуу пайгамбардын үммөтүмүн дегендер, пайгамбар менен бейиште бирге болом дегендер, пайгамбар айтыпты деп бүгүн сакал койгондор, пайгамбардын буйругу деп келип жумада намаз олтургандар, мечитте олтургандар, эгер сен экөөбүздүн аялыбыз үйдө конок барында ушинтсе кантет элек? Чындыгында кыяматта пайгамбар менен бирге болом дейбиз. Пайгамбардын желегин аса тирилтейбиз, күндө салават айтабыз, намазда бекенбиз, дааватта бекенбиз. Бирок адеп акылакта, кулк мүнөздө пайгамбарды ээрчип атабызбы? Кудай жүзүн ары кылсын, эгер биздин аялдар конок көзүнчө эгер ушул ишти кыла турган болсо, конокко кошуп талагын берип, жана бала кылган портер менен жүгүн жүктөп жеткирип коет элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үй бүлөнү сактап калуу. Мана кичипейилдүүлүк, мана тарбия. Энеңер кызганып кетти, аялга теңелип кайра кыйкырган жок. Кээ бир эркектер ажырашып, башка кыл талак маселеси менен мага барып атат. Өзгөчө мына биздин жапалакта, башкада мени тааныгандар. Болор болбос нерсенин айынан. Баланы уктатып кой дегендин айынан. Баланы сооратып кой дегендин айынан. Тамагың эмне кеч калды дегендин айынан ажырашкандарды таанып атам мен, көрүп атам, барып атат мага тирик күбө менекелер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астында дүйнөдөгү эң улуу зат, эң даанышман зат, бейиш тозок, дүйнө акырет, күн, ай, асман, жер ушул кишинин урматына жаралган. Ошондой улуу зат үйүндө уяттуу коноктор көзүнчө аялы тамакты төгүп салса, энеңер кызганып кетти, энеңер кызганып кетти деп кайра бул теманы козгоптур. Кээде эркектер аялдарды өзүбүзгө окшош эркек кылам деген аракетте жүргөндөр бар. Аял бойдон калат, алардын сезими менен ойнобош керек. Алар тезап, алар өзүн кармай албайт. Алар назик. Биз эркектер, мен сыяктуу эркек бол деп, көчөдө эркектер менен жүрүп алып, эмне үчүн көчөдөгү досумдайсың, досума окшош эмессиң деп талап кылбаш керек. Ал көчөдөгү досуңдай башкадай эмес. Ал аял, ал сага эркелегиси келет, наздангысы келет, таарынгысы келет. Сени менен ойногусу келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кээде Айша энебиз менен чуркап, Айша энебиз озуп кетет эле. Ислам тарыхында пайгамбарыбыз кээ бир балбандарды даават кылганда, ал пайгамбарыбыздын Айша энебизден калып кеткени, пайгамбарыбыздын физический жактан назик, слабый, залга барган эмес, спортсмен болгон эмес деген сөз эмес. Пайгамбар кээ бир Меккенин балбандарын даават кылганда, "Эй Мухаммад, эгер күрөштөн мени жеңсең,
Динingdi кабыл кылам дегенде пайгамбарыбыз Мекке Мединаны эң балбандар 2 жолу 3 жолдан чыккандан кийин дагы чыдабай кетип калышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебизден калып кеткени чуркай албай калган башка физический слабый болгон эмес. Ошол аял кубансын деп, сүйүнсүн деп. Улуу пайгамбар аялы менен кээде чуркайт экен. Кээде майрамдарда башкаларда жана кыздардын бийлегенин башкасын Айшенебиз көрөм забордон ары десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебиз желкесине көтөрүп алып турат эле. Айшенебиз забордон ары диякта кыздардын бийлегенин ойногонун карап, бийлеген дегенде бүгүн биздин дискетиканы элестетпеңиздер. Ошо айтта өздөрүнчө бир айттык майрамдарында башкасында. О Айша болду десе, жок я Расулалла, эми кызды дагы бир аз көрөм деп бир канча турдум дейт. О Айша болду десе, жок коя туруңуз, кыздар жакшы ойноп атат, ойногондорун көрөм дедим дейт. Акыры Айшенебиз болду деп туруп, я Расулалла дейт, мен буларды көргөнгө кызыкканым жок дейт. Сиз мени канчалык сыйлап, канчалык урматтайт экенсиз, ошого чыдаш, канчалык сиздин адеп аклагыңызды, мен мага болгон урмат сыйыңызды текшерейин дедим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөнү сактап калууда башка да бүгүн биз пайгамбардан өрнөк ала турган болсок, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жолун ээрчи турган болсок, эки дүйнө бактылуу ошого камтылган урматтуу жамаат.